Лейлик менен Баткенде абал дагы деле турукташа элек. Кырдаалды күч түзүмдөрү көзөмөлдөгөн менен чек аралаш аймактарда айрым учурда ок атуулар болуп жатат деп билдирди губернатордун маалымат кызматы. Маалыматка караганда түндө дагы Арка, Достук, Жаштык, Максат, Саада айылдарында атышуу болуп, кыргыздардын үйлөрү, май куюучу бекеттери өрттөлгөн. Кечки саат 20:00 тарта эки тарап атышууну токтотуу тууралуу келишимге келишкендиги кабарланган. Бирок тажиктер ал келишимди бузушкан. Акыркы маалыматтар боюнча Баткендеги чыр-чатактан 13 мекендешибизди жоготтук. Арасында 12 жашар кыз, 30 дагы офицер бар. Анын сөөгү кичмекени ат башыга жиберилди. Жаракат алгандардын саны 134 адам. Тажик тараптан дагы каза болгондор бар экенин Исфаранын маалымат булактары жазышууда. Германияга жетип кайра артка кайткан УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Баткенге келип жабык жыйын өткөрүүдө. Президент Садыр Жапаров каза болгондордун жакындарына көңүл айтып борбордо. Баткенге жардам жөнөтүү үчүн бүткүл кыргызстандыктар активдеше баштады. Кырдаалдан ынтымак жана биримдик менен чыгып жүргөн кыргыз бул жолу дагы четте калган жок. Ыктыярчылар кечээден бери каражат, азык-түлүк чогултуп, Баткенге гуманитардык жардам жөнөтүп жатышат. Баткен элин колдоо максатында ыктыярдуу төлөмдөрдүн бирдиктүү атайын эсеби дагы ачылды. Бишкектин ар бир акимиятында жардамдарды чогултуу үчүн аймактык штабтар түзүлдү. Бишкек мэриясы 6 миллион сом которду. Кызматкерлери бир күндүк айлык маяналарын Баткенге которушту. Мына ушундай биримдик менен иш алып баруу жагынан журналисттер кошууну дагы маалыматтык жактан жардам көргөзүүгө биригишүүдө. Тажиктер бир жагынан, ковид бир жагынан кыйнап жатат. Экономикалык социалдык кырдаал былтыркы кара июндан айырмасы жок болууда. Ковидтин жайылышы күчөгөндөн күчөөдө. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 30 апрелдеги маалыматына караганда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 6 бейтап каза болду. Вирустан көз жумгандар Бишкекте, Чүйдө жана Ысык көлдө катталган. Муну менен коронавирустан каза тапкан адамдардын саны 1604 адамга жетти. Вирус жаңы аныкталган 331 учур катталса, көбү Бишкекте делет. Учурда республика боюнча ковидке каршы эмдөө активдүү жүрүүдө.